Демек, жан бизге Кудайдан берилген аманат. Биз өзүбүзгө өзүбүз кожоюн эмеспиз, туугандар. Биздин кожоюнубуз бар. Сен бир күнү карасаң, өзүңөн өзүң эле шайырсың. Ушундай орусча айтканда, жанагындай бодрыйсың да. Тим эле өзүңчө эле секирип отуруп, көңүлүң ачык, сонунсуң. Бир күнү карасаң, сенден өткөн кайгы, гам баскан киши жок. Сени бирөө башкарып турат да. Бизди бирөө башкарып турат. Бүгүн карасаң, бир аппаратың иштебей калган. Эртең карасаң, бир аппаратың иштебей калган. Биз өзү көтөрүп жүрөбүз. Бирок биз өзүбүздүн ички аппараттарыбызды, ички органдарыбызды өзүбүз эмеспиз, өзүбүз иштете албайбыз. Аны бизге Кудай берген. Кудай Таала иште деген күнү иштейт, токто деген күнү токтойт. Дүйнөдөгү менмин деген врачтарды алып келип оңдотсоң да оңдой албайт. Анткени Алла берген, Алла алат. Ошондой болгондон кийин бул жан аманат. Бул жан аманат, бул ден соолук бизге берилген аманат. Ни'матани магбунун фихима касирун минан нас дейт. Кудай Таала берген эки чоң бир адамга нимат бар. Аны көпчүлүк адамдар билбейт, анын пайдасын билбей алданып калып атат дейт. Ас-сихха ден соолук. Вал фараг жана бош убакыт.